Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Жараткан Алла Таала бул ааламды өзү жалгыз жараткан. Эч бир шериги жок, жардамчысы жок, кеңешчиси жок. Бул аалам бардыгы жаралган. Бул жаралган нерсе. Буну Алладан башка эч ким муну жараткан жок. Буну жакшы адам баласы түшүнүш керек. Бул ааламдын ичинде көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, чоң, кичинекей, пайдалуу, зыяндуу нерселер бар. Булардын бардыгын жаратуучусу Аллах. Аллаху халику кулли шей. Ар бир нерсенин жаратуучусу Аллах. Түн өзүнчө жаралган, караңгылыгы өзүнчө махлук. Ошондой эле күндүз өзүнчө, жарыктык өзүнчө. Бул дегеним, кээ бир жерлерде түн болот. Мынакей белая ночь деп коет, угуп жүрөсүздөр. Караңгы болбойт. Түн десе эле сөзсүз эле караңгы боло бербейт. Алла Таала кааласа алып коет экен, кааласа берип коет экен, көбөйтүп коет экен, азайтып коет экен. Жада калса адам баласынын көлөкөсүн да жаратуучусу Алла Таала. Алладан башка эч ким эч нерсени жараткан эмес. Жарата албайт да. Жаратуучу деген сыпат жоктон бар кылуу деген. Бул жоктон бар кылуу Аллага гана таандык. Аллахым буну жаратып, бекер эл максатсыз таштап койгон жок туугандар. Ушул ааламды жараткандын максаты бар. Ааламдын ичиндеги инсанды жараткандын максаты бар. Жиндерди жараткандын максаты бар. Алла Таала максатсыз жаратуудан аруу зат. Бекер жараткан жок. Даже ушу жылан дагы, чаян дагы пайдасыз эмес. Буну бүгүнкү күндө субханалла ушундай чоң эмелер бар, фермалар бар. Жылан чоңойто турган. Специально ошонун уусун алат. Анын уусун алып, медицина өзүнө карап туруп пайдалуу жерлерге иштетет. Кыскасы Алла субханаху ва таала кандайдыр деңгээлде өзүнүн пайдасы бар да, бекер жараткан эмес. Таштар да, башкасы да. Эми бул бардыгын эмне үчүн жаратты десе, инсан үчүн жаратыптыр. Ушул жер асман, караңгы түн, жарык күн, бардык тоолор, куш, канаттуулар бардыгы инсан үчүн экен. Нефт кимге? Инсан. Суу кимге? Инсан. От кимге? Инсан. Жер кимге? Инсан. Алтын кимге? Инсан. Күмүш кимге? Инсан. Газ кимге керек? Инсан. Жануарлар кимге? Инсан. Инсан. Халакту дунья ли аджликум деген. Дүниөнү бардык нерсеси мен силер үчүн жараткам. Силердин кажетиңер бүтөт, зарылчылыгыңар, силердин рахатыңар. Машалла көрүп Алла ушундай кооз жандыктарды жараттыр, кооз чымчыктарды жараттыр деп таңыркай турган. Ар бир нерсени Алла Таала бир өзгөчө кылган. Даже көпөлөк дагы жөнөкөй. Ушунун бардыгына өзүнүн жаралуу структурасын берген, ошого түшүнүгүн берген, ошого жашоого өзүнө жараша жөндөмдүүлүгүн кошо берген Аллах. Аата кулле шейин халкаху сумма хада. Алла Таала Кур'анда буну өтө жакшы чагылтып берген. Ар бир нерсенин жаралуусун берип туруп структурасын, андан кийин жолдомо берген. Кумурскага өзүнүн жолдомосу бар. Баларынын өзүнүн жолдомосу бар. Ар бир нерсени балыктын кыскасы айтканда өзүнүн жолдомосу бар. Кантип жашаш керек? Пайда нерсени ала турган, жамандан коргоно турган өзүнүн эмеси. Жолдомосу. Алла Таала ушулардын бардыгын инсан үчүн жаратып, эми инсан деген үчүн жаратты десеңиз,
Айтат: "Халактукум ли ажли", мен силерди өзүмдү таанытыш үчүн, өзүмө ибадат кылыш үчүн жараткам. Мынакей туугандар, жараткан Алла Таала өзүнө ибадат кылыш үчүн жараткан. Ошон үчүн бизге күн сайын жашоо берилип атат. Ошон үчүн бизге мүмкүнчүлүктөр берилип атат. Мүмкүнчүлүк деген туугандар мындай да, амал кылганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берет. Жашоо деген мүмкүнчүлүктөрдүн берилгенин айтат. Өлүм деген мүмкүнчүлүктөрдүн алынганын айтат. Өлүм болушу, ал уже мүмкүнчүлүк жок, ал сүйлөй албайт. Ыктыярлар берилген, сүйлөгөнгө, көргөнгө, укканга, басканга, түшүнгөнгө, кармаганга, жегенге, жатканга, күлгөнгө, ыйлаганга, ойлонгонго, сүйлөгөнгө, ушунун бардык ыктыярлар, ушунун аты жашоо. Ушулардын алынып калганы, ушунун аты өлүм. Алла Таала баарыбызга ыктыяр берди. Тандоо ыктыярын берди. Кааласаң пайгамбардын аркасында жүргөндү танда, кааласаң шайтандын аркасында жүргөндү танда, кааласаң чынчылдыкты, кааласаң жалгандыкты, кааласаң жарыктыкты, кааласаң караңгылыкты, кааласаң адилеттүүлүктү, кааласаң зулумдукту, сен танда. Сени сыноо үчүн жаратканбыз дейт Алла Таала. Алла Таала өлүм менен жашоону Куранда айтып койгон. Аллади халакал маут вал хаят лиябулувакум айюкум ахсану амала. Алланын заты ушундай улуу зат, таанып алгыла. Ал өлүм менен жашоону жаратты, силерди сынаш үчүн, кимиңер жакшы амалды кыласыңар. Өлүм менен жашоо. Эми Алла Таала сынайт экен, биз 24 саат сыноодо экенбиз. Куранда Алла айтат: "Ва наблукум бишарри вал хайри фитнатан". Биз силерди жамандык менен да сынайбыз, жакшылык менен да сынайбыз. Оору берип дагы сынайбыз, ден соолук берип дагы сынайбыз. Жараткан Алла субханаху ва таала. Силерге кайгы, кыжалатчылыкты берип дагы сынайбыз, курсанчылыкты берип дагы сынайбыз. Кээде перзент берип сынайбыз, кээде алып сынайбыз. Сынайбыз дейт Алла Таала. Кээде байлыкты берип сынайт экен, кээде байлыкты алып коюп сынайт экен, кээде бийликти берип сынайт экен, кээде бийликти алып сынайт экен. Бирок биз унутпайлы, 24 саат сыноодобуз. Жакшылык менен, жамандык менен Алла Таала сынайт. Ошондо кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтмөсү, жолдомосу, багыты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнө ахиретте бактылуу болгонго эмне керек болсо бир нерсесин таштабай бардыгын айткан. Сыноолордон ийгиликтүү өткөн жолун бардыгын айткан. Бардыгын көрсөтмөлөрүн айтып берген. Ошондой эле дүйнө ахиреттеги бактысыздыкка жетелей турган бардыгын айткан. Бирин калтырган эмес. Дозокко кире турганга дагы анын бардыгын айтып кеткен. Бейишке кире тургандар анын бардыгын айтып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адамзатты куткаруу үчүн жиберилди да. Дүйнөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин кордугунан, дозоктун азабынан куткаруу үчүн келген туугандар. Мен атамды дагы, апамды дагы, аял бала чакамды да, өзүмдү да, элимди да, бардыгын куткаруу үчүн келген пайгамбар. Атама дагы пайгамбар Мухаммад Расулуллах, апама да пайгамбар Мухаммад Расулуллах, аялыма да пайгамбар Мухаммад Расулуллах, балдарыма пайгамбар Мухаммад Расулуллах. Элибизге, мага, сизге, бардык байларга, бардык бийлерге, бардык эркек, бардык аялдарга пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Алла Таала пайгамбарыбызды жиберди, ушулардын баардыгын куткар, райымдуу жашоону үйрөтүп келди. Райымдуу жашоону үйрөт. Булар адамдай жашашсын, бири-бирине райым кылып жашашсын. Бири-бирине боорукер болуп жашашсын. Бири-бирин кечирип жашашсын. Бири-бирин жакшылыкка чакырып жашашсын. Бири-бирин жамандыктан кайтарып жашашсын. Булар жашайт, бирок инсандай жашасын да, айвандай эмес, шайтандай эмес. Кутуруп кетпей жашасын. Кичине Алла Таала сыноо берсе, үмүтсүз болуп калбай, Алла Таала ишин жүргүзүп кетсе, көп кутуруп кетпей. Жараткан Алла субхана инсандай бойдон кала бер, инсандай бойдон кала бер. Качан биз инсандай бойдон калабыз? Качан бир пайгамбарыбызды карап жашасак.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген жашоосу туган бактылуу болуш үчүнче кембагалдын бай болгонун кереги жок. Бай адам бактылуу болуш үчүн кембагал болуштуктун кереги жок. Бактылуу болуш үчүн эркек аял болгондун кереги жок. Аял эркек болгондун кереги жок бактылуу болуш үчүн. Бактылуу болуш үчүн Аллахны тааныгандын кереги бар. Жараткан Алла Тааланын неаматтарын баалап, кадырлап, Алланын өкүмүн аткаргандын кереги бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай көрсөтсө ошону. Ошон үчүн туугандар, Алланын өкүмүн аткарганга Алла Таала бизди жараткан экен. Муну эми жакшы түшүнүп алайлы. Алла айтып атат: "Мен силерди жараттым өзүм үчүн." Мааниси кандай? Өкүмдөрүмдү, буйруктарымды аткарууңар үчүн мен силерди жараттым. Алла Таала залым эмес. Алланын буйрукту адилеттүү. Жараткан Алла субхана ва таала адилеттүү буйрук берген, аткарганга да, тыйылганга дагы. Ошол эле кезде жараткан Алла неаматтарын берип, айкөлдүүлүгүн көрсөтүп турат да. Бул Алла субхана ва таала. Алланын буйруктарын аткарсак, Алла разы болот. Ал ким? Ааламдын кожоюну. Алла разы болсо, дүйнөбүздү да оңдойт, ахиретибизди да оңдойт. Демек, дүйнө ахиреттин жашоосунун оңолуусу Алланын разычылыгында камтылган. Алланын разычылыгы Алланын өкүмүндө. Алланын өкүмүн аткарган киши ким гана болбосун, кайсы доордо, кайсы өңдө, кайсы тилде айырмасы жок. Алла Таала андан разы болуп, дүйнөсүн да куруп берет, ахиретин да куруп берет. Эгерде Алланын өкүмүн аткарбаса, Аллага баш ийбесе, ааламдын кожоюну сизди бизди бир тамчыдан жаратып бар нерсени берген. Ошентсе дагы өзүнүн нар жактагы напсиси, шайтандын азгырыгы, күмөнү, арам кыскасы айтканда, шайтандын азгырыгына кирип, эми бул угуп тур эми. Алланын буйругун аткарган жокпу? Алла наразы болду. Алла наразы болгондон кийин буну дүйнө ахирет жашоосун Алла Таала талкалайт. Ким? Угуп алыңыз. Мына жашоо алдап коет адамды. Иши жүрүшкөндө, муну арам иштерди кылып атат, дагы деле иши жүрүшүп атат. Токто. Бул бир талкананат, ошол акыркысы болот. Ахиреттегисин эми айтпайлы койгула. Ошон үчүн алданбайлы туугандар, бүткүл адам заттын Алла Тааланын бактылуулугун мынакей өзүнүн өкүмдөрүн аткарууга койгон. Алла Таала Кур'анда мындай деп койду: "Ал-яум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Бүгүн мен силердин диниңерди толук кылып бердим, неаматтарымды дагы бүтүрдүм. Силерге мен ислам динди разы көрдүм, разычылыгымды ислам динге коюп койдум. Силерге кыра көргөнүм, силердин жашооңор, түнүңөр, күндүзүңөр, бардык жашоо тиричилигиңер мынакей Алла Тааланын ислам дининде. Иннал дина индаллахи ислам. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, баарыбыз иншалла ниет кылайлы. Иншалла Алла Тааланы чырайлуу жакындан таанып, Алла Тааланын аткаргыла деген буйрукту аткарайлы. Ата-энени сыйлайлы, ата-энени сыйлайлы. Мусулман адам эмне үчүн ата-энесин сыйлайт? Алла буйрук берген, ошон үчүн сыйлайт. Мусулман адам эмне үчүн чын сүйлөйт? Алла буйрук берген. Мусулман адам эмне үчүн адилеттүү чечет? Алла буйрук берген. Эмне үчүн намаз окуйт? Алла. Эмне үчүн кусуланат? Алла буйрук берген. Эмне үчүн дарат алат? Алла буйрук берген. Эмне үчүн ороза кармайт? Алла буйрук берген. Эмне үчүн адалдан ырызык издейт? Алла буйрук берген. Эмне үчүн тууганчылык мамиле бекем кармайт? Алла буйрук берген. Эмне үчүн өзүнүн аял бала чакасын эркелетип жакшы көрөт, аларга райымдуулук, боорукерлик кылат? Алла буйрук берген. Алла буйрук берген. Алланын буйруктары Кур'анда. Демек мусулман адам Алла Тааланын буйругун карап туруп, Алланын буйругу кандай? Эмне үчүн арак ичпейсиң? Ден соолукка зыянда деп. Жок, Алла арам кылган, ошон үчүн ичпейм. Адамдар эмне дейт? Уурулук кылсаң адамдар эмне дейт деп. Адамдар эмне дейт эмес, Алла арам кылган. Адамдар эмне дейтти коюп туруш керек пока. Адамдар билип калса эмне дейт? Билбей калсачы дегендей. Анда жараткан Алла Таала арам кылды. Болду. Ошон үчүн биз кылбайбыз. Бизди Алла Тааланын боорукер, бизди аяйт, аяр мамиле кылат, бизге жакшылыкты каалайт Алла Таала, бактылуулукту каалайт Алла Таала.
Ошон үчүн Алла субханаху ва тааля арамды жаратып туруп, эми ушуга жакындабы деди. Адалды жаратып туруп, ушуну аткар деди. Эми сыноо ушул. Алланын каалоосун карап жашайбы же напсисинин каалоосун карап жашайбы? Дүйнөдө эки түрлүү жашоо бар өзү. Алланын каалоосун карап жашаган бар, напсинин каалоосун карап жашаган. Эки эле бир. Ким Алланын каалоосун карап, напсинин каалоосун курбанчылык кылса, Аллаху акбар, Алла Таала аны бактуу кылат. Ким Алланын каалоосун таштап, напсинин каалоосунан кеткен болсо, сөзсүз эртеби кеч дүйнө талкаланат, ахирет эми өтө чоң азап, өтө чоң кордук күтүп турат. Аллахым баарыбызды дозоктон отунан сактасын, бейишинен орун берсин. Бир аалым айткандай, айткын дейт, Алла, бу дүйнө сени эстебестен кооз эмес. Ахирет сенин кечиримиңсиз кооз эмес. Бейиш сени көрбөстөн кооз эмес. Дүйнөнүн кооздугу, дүйнөнүн жакшылыгы, чырайы Алланын зикири менен. Зикирдин рух, жаны Алланы эстүү. Мүмкүн бирөө ла иляха иллаллах дейт, бирок же болбосо Алла дейт, субханалла дейт. Бирок оюнда таптагыр башка. Бул ошол тили айтып атканы менен зикирдин акыйкат келди. Ошон үчүн зикирде тилибиз менен жүрөгүбүз бир келсе, мына ошондо чыныгы зикир болот экен. Атак бирок алхамдулилля биринчи тилге келет. Анан ошону карап туруп, жүрөк менен ме алып кете баштайт. Тилге келбесе сразу эле каяка жүрөк мээге келсин. Ошон үчүн иншалла өткөнкү сабактарда айттык эле, мына Алла субханаху ва тааlanın зикири өтө улуу, эң чоң, ва зикруллахи акбар, эң улуу Алла Тааlanın зикири тугандар. Савабу ман шахида ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар Расулуллах. Ким ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллахга күбөлүк берсе, ошонун сообу. Убада ибн Самит радıyallahu anhu айтат. Убада ибн Самит радıyallahu anhu'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men şahide en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve enne İsa abdullah ve rasuluhu ve kelimatuhu alqaha ila Meryem ve ruhun minhu vel cennetu hakkun ve naru hakkun adkhalahullahul cenne ala ma kana min amelin." Ravahul Bukhari ve Muslim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kim güvölük berse, bir Allah'dan başka sığınganга layıklı zat yok, al жалгыз şerigi yok dep güvölük berse, jana Muhammed paygambar anın kulu elçisi dep güvölük berse, jana İsa paygambar anın kulu jana elçisi, Allah'ın kulu jana anın elçisi dep güvölük berse, Allah Taala'nın sözü Maryam enebizge taştagan. Allah subhanahu wa ta'ala İsa paygambardı atasız jaratkan, özünün buyruk sözü menen jaratkan. Maryam enebizge birle buyruk verdi, boyunda bol dedi, sırası boldu, problema yok. Allah Taala kudreti uşunçal. Oşun için atasız jaralıp kalgandыкtan bir dünyadagi adamlar bul Allah'ın Kudayдын balası okşoyt dep adaşıp kalıştı da. Egerde kişine da oylonsa toora jol табышмак. Анда ком, буга apası var eken. Apasının adı Maryam eken, enemiz. Adam atabыздын atası деле жок, анын апасы деле жок болуп атпайбы? Экөө тең жок болуп атпайбы аны? Жакшы эле түшүнүп калмабыз. Алла Куранда айтып койгон, İsa paygambardын мисалы адам атага окшош эле деген. Андай эле бир таптакыр эле акылга сыйбай турган, түшүнбөй турган нерсе эмес ал. Таң кала турган нерсе. Атасы жок жаралып калыптыр, ну что дегенде. Алланын кудрети экен көрсөтсө. Кээде Алла Таала ата энени башын кошуп жаратат экен. Кээде атасыз, кээде ата энесиз жаратат. Алланын кудрети ал. Алланын кудрети бир нерсеге байланбайт ал мындай. Муктаж дагы эмес. Мына İsa пайгамбар Алланын кулу жана элчиси деп сыйлайбыз.
Allah'ın kulu deb, Allah'ın elçisi deb, Allah'ın balası emes, Allah'ın kulu deb, Allah'ın elçisi deb, jana Maryam enebizge kalimatuhu Allah'ın sözü al-qahina Maryam enebizge taştagan. Ve ruhun min Allah'ın tarafından buğa can verilgen İsa peygamber jönde bir perişte emes al. Qadim gideyle adam. Vel cennetu hak beyiş hakikat, dozok hakikat dep kim güvölük berse Allah anı beyişke girgizet. Kanday amal kılsa dağı deydi. Mınaki güvölük kançalık güçlü turat. Güvölükö ötü ulu amal. Amaldardan da aksagan bolsa, oşonu Allah Taala'nın jönüne geçirip öğretkende. Eğer de etikat, akide, imandan aksasa bu geçirimsiz. Amaldan aksasa geçirimli. Namaz okuvatkanda, josu azırkına oroza karmap, josu ança-munça kulkmunuz, beyillerden ıldı olup kalsa bu geçirimli. Bирок işenimge gelgende ушул жерден эгерде аксап калса ал geçirimsiz. Allah Taala şirkti geçirбейт, andan başka bardığını geçirip turgan. Oşun üçün biz jaratkan Allah'ın var, жалгыз, anın balası жок. Anın ayalı жок. Ana ayalı жок, balası жок. Allah Taala жалгыз. Ana ata enesi dağı жок, bala çakası dağı жок. Anın kaynata kayneneleri dağı жок, meni neveri çevirileri dağı жок. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala жалгыз zat, ağa, anın tengdeşi жок. Buna uşinti biz işeneriz Allah Taala. Allah bardık ayıptan arı. Müslim'de başka rivayetinde mınday gelir. Ubada ibn Samit aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deb aytkan deydi. Man şahida la ilahe illallah ve anna Muhammed Resulullah harramallahu aleyhin nar. Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a güvölük verse Allah ağa dozoktan otun söz aram kılıp koyat deydi buna. Emi bir suru oluşu mümkün de. Emi uşu şahadat aytıp koydu, bırak namaz okubay jürörse, aram işlerdi kılıp jürörse, dozokka düşüp ketken jok. Mындай деп түшүнүңүz. Бул түбөлүктү дозокто калбайт деген мааниде. Эртеби, кечпи сөзсүз жазасын алгандан кийин дозоктон чыгат. Түбөлүктү калып калбайт. Өзүнүн ибадатына, амалына жараша Allah Taala анын эсеп китебин алат. Сыйлыгын берет же жазасын берет. Бирок эгерде ошондой күнөөкөр шахадат калимасын хотя бы bu дүйнөдө bir жолу айтып кеткен болсо, ал түбөлүктү дозокто калбайт. Anas radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jana Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu eko safarda ketipkan eken. Muaz ibn Cebel Peygamber'in arkasında uçkaşıp baratkan eken. Peygamberimiz aytdı, ya Muaz dediler. Muaz aytdı, lebbeyk ya Resulallah ve sa'adeyk. Selasen, 3 yol aytdı. O Allah'ın elçisi. Buna aytınız ben berdim. Buyurunuz ne deysiz? 3 yol. Peygamber aytdı, ma min ahadin yeşhadu en la ilahe illallah ve anna Muhammeden Resulullah sıdkan min kalbihi illa harramahullahu alenna. Peygamber aytdı, kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a çın yürekten güvölük verse Allah anı dozoktan otunda söz saram kılıp koyuyor. Allah Subhanahu wa Taala anı dozoktan otunda aram kılıp koyuyor. Murunqu rivayette harramallahu aleyhinler. Ağa dozoktan otu aram. Al dozoka aram. Dozok buğa aram. Kim çin yürekten ele eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dese tüttü. Dozok ağa aram, al dozok aram. Biri-birini görбейт деген сөз. Bırak bayağında eğer de amaldan kemçildik olsa jaratkan Allah Taala'ga. Ana bir şehadat aytıp koyunca eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Maşallah. Aytıp görüşürüz gerek de. Çatarda bir aytınız, ertemenen, boş uçurlarda. Eşhedü en la ilahe illallah. Manisi şu. Men güvölük beremin dep aytıp atasın. Bir Allah'dan başka sığınganга layık tuzak.
Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху. Birinci hadiste Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху ва Иса Абдуллах ва расулуху. İsa peygamber. Ve kalimatuhu alqaha ila Meryem ve ruhun minhu vel cennetu hakkun ve naru hakkun. Şunu aytып koysanız öttü. Allah Taala mani söz beyişi girzet, qanday amal bolsa da deydi. Anan özgöçö şahadatты adam balası bir kursançılık bolup kaldı, balalı bolup kaldı, şahadat aytып koydu. Kişine orup kaldı, tuğandar orup kaldı, biröөнү jogottun, şahadat aytdı. Biri dünyadan kayıt otat, şahadat aytып koy. Şahadat degen uşu. Şular aytып. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına varıp kaldım. Madina'ya Munavvaraga, Ravzadan. Oşun jedem şahadat aytamiz. Ya Resulallah, inni aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enneke abduhu ve rasuluhu. Bu şahadat en güçlü şahadat. Peygamberimizin aldında durup, Peygamberimiz'e gayrılıp şahadat aytkan. Men azırkını Muaz ibn Cebel aytıtat. Peygamberimiz aytdı. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a güvölük berse çın yürekten, anı Allah Taala dozoktun otuna aram kılat dedi. Oşunda Muaz ibn Cebel radıyallahu anh Peygamberimiz aytdı da, oho, bu şunda ulu soğuktu iş bolsa, qala ya Resulallah, afala ukhbiru bihin nas? Afala ukhbiru bihin nas? Faystabşiru. Ya Resulallah, adamlar aytıp koyayım mı şunu? Alar dağı bir kursant olursun, kuşkavarlı olursun. Adamlar aytıp koyayım mı şu sözü dediler. Peygamber zat izden yettekilu. Ayta turgan bolsaң anda uşuga tayanıp jakşı amaldарды taştap koyup olsun dedi. Ya. Uşunu aytsaң, jakşı amaldарды buga tayanıp olat dağı, jakşı amalды taştap koyup dep koydu da. La ilahe ve Muhammed. Ha, yakatып turasın. وعن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد فحمد الله وقال خيرا وقال أشهد عن الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صدقا من قلبي ثم يسدد إلا سلك في الجنة رواه أحمد. Rifa radıyallahu anh aytat, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birge saparda elek, kiratat elek, Kudeyd degen жерге barıp kaldık dağı. Oşonda Peygamberimiz Allah'a maktub aytıp, jakşı dep mınanday dedi. Men Allah'ın tarafından güvölük berip aytayın, kaysi bende şahadat berip bir Allah'dan başka sıyınganга layıklı zat yok. Jana men Allah'ın elçisimin dep жүрөгүнөн çındık menen güvölük berip öre turgan bolsa, al söz beyişin joluna çıktı. Mana keturgan. Demek uşo güvölük menenle dünyadan ötüp kete turgan bolsa, Xuda kalasa Peygamberimiz aytat, mana tüz inşallah salaka fil cennet beyişin joluna çıkıp kalat. Biro summa yusaddid degeni keyin güvölük bergenden keyin oşoda tüz bolsun dedi. Oşoga tüz bolsun. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma rivayet kılat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala menin ümmetimden bir kişini kıyamet günü şu kalayık kalkın aldığında tandap çıkarat eken dağı. Ağa 99 amal depterin açıp görsetedi degen. Her bir amal defteri gözdün görüsü kayaka çeyin jetse, oşonçaga çeyin uzak eken. Keyin anan Allah Taala aytat eken, "Atunkiru min hada şey'an?" Al aябай көп күнөө кылып кеткен экен ахиретке. Sen ушул кылган жаман иштериңдин анча-мынчасын же бирөөмүндай четке кагасыңбы десе, айтат экен. "Ва заламака катабати al-hafizun?" Менин ошол амал жаза турган периштелерим, сени сактаган периштелерим, ошолор сага зулумдук кылып койдубу же? Dese Allah aytat eкен, "Ya Rab, жок, ya Rab, la ya Rab, андай эмес." Demek, al uşunçalık köp günösü var, 99 amalı tolğun günö menen
көзі жеткенге чейин ушунчалык көп. Кийин эми Алла Таала ошону моюндатып айтып атат. Ушул амал, ушундай кылган иштериңдин кээ бирлерин кайтарасыңбы жокпу? Же периштелерим сага зулумду кылып көбүрөөк нерсени жазып койгон жокпу буякта? Сен кылбаган кылмышты дагы десе, жок я Рабб. Анда Алла Таала айтат экен: афалака удрун, үзүрүң барбы? Эмне үчүн ушуларды кылып алдың десе, айтат, үзүрүм дагы жок. Жараткыч ушундай кылып, бул эми өлдүм окшойт, бүттү буягы деп атканда, Алла айтат экен: сенин бир жакшылыгың бар. Бүгүн сага эч кандай зулумду кылынбайт. Алып чыккыла ошо жакшылыгын дегенде, бир мындай кичине бир кагаздын бир парчасы деп коебуз, аз-маз айрылган бир эмесин алып чыгат экен да. Ошол жерде мунун шахадаты бар экен. Не деген? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп мына ошол айткан сөзү жазылган ушу амалды алып чыгат экен дагы. Алла Таала айтат экен: буну бардагы эми таразага тарт, күнөөлөрүң менен. Сооп жагын койсун. Я Алла, ушунча күнөөлөр турат дептер, 99 дептер. Бул жөн эле бир барака ошо кичинекей эле жазылып калыптыр. Бул эмне болмогон эди? Алла субханаху ва тааля айткан: сага бүгүн зулумду кылынбайт, барып тарта бер dedi. Тартып таразага койгондо сооп жагына, бар күнөө жагына коюлганда. Көтөрүлүп субханалла, фи киффатин вал битақати фи киффатин фаташат сижиллат фасақлу битаqa ва ла ясқулу ма исмуллахи шей. Баягы күнөөгө жазылган бардык дептерлер учуп кетет экен нары. Бул бардыгын салмактуу болуп басып калат экен. Алланын аты менен, Алла Тааланын аты менен бирге эч бир нерсе ага үстөмдүү салмактуу боло албайт. Мына айтат. Бул дегени шахадат ушунчалык улуу ибадат экен. Бул ушунчалык улуу сөз экен тугандар, балдарыбызга үйрөтөлү. Ар бир адам дин билбесе, ошого үйрөтүп коёйн. Кудай кааласа, алхамдулилlah, бунун берекеси дүйнөдө, ахиретте алхамдулилlah кутулуусу, куткаруусу. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, бунун сообу кандай? Сахабалардан эки сахаба пайгамбарыбыздын айтканын уккан экен. Якуб ибн Асим риваят келтирип атат. Пайгамбарыбыз мындай депти: "Ма кала абдун катту ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир, мухлисан биха рухуху, мусаддикан биха қалбуху, натиқан биха лисануху, илля фатақаллаху азза ва джалла лаху ссама, фатақан хатта яндура иля қаилиха, ва хаққа لعبد نظر الله إليه أن يؤتيه سوله نرواه نسائي." Тугандар, ар кандай зикирлер келип атат, шахадатты айтып атабыз. Ла илаха иллаллах айтып атабыз, азыр дагы бир тобун айтабыз. Мынал жерде мынандай зикир экен. Ким ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир деп чын жүрөктөн тили менен ушуга тастыктап жүрөгүмен айта турган болсо, Алла Таала ага асмандын эшиктерин ачат экен. Асман эшиктери ачылып, Алла Таала буга назар салат экен, буну карайт. Буга назар салат экен, буга карайт. Ушуну айткан кишиге Алла Таала назар салат экен, карайт. Жана айтат, албетте бул акылуу да дейт. Алла Таала кайсы пендеге назар салса, анын тилегин бергенге бул акылуу. Демек мынал жерде биз намаздан кийин ушу бир зикир бар. Айтып коебуз го буну дагы. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир. Бунун сообу мынакей Насаи шарифте китепте келип атат. Ушуну айтканыңызда чын жүрөк менен айтсаңыз, болду. Асман эшиктерин Алла Таала ачып коет экен дагы. Алла субханаху ва тааля буга назарын салат экен, жана буга тилегин бергенге акылуу дейт. Абу Умама разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир, лам ясбиқха амалун ва лам ябқа ма'ху саййатун." Раваху Табарани би иснадин хасан. Ким ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир айтса,
андан бир дагы амал өтүп кетпейт, бир дагы күнөө калып калбайт деген экен. Демек, мындан бир дагы амал озуп кетпейт, анда бир дагы күнөө калып калбайт. Барды кечирилет деген сөз да. Башка бир дагы амал алдынан өтүп кете албайт дейт. Лам ясбиқха амалун ва лам ябқа ма'аха сайyi'атун. Ушу дуа менен. Кайсы экен тугандар? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Амир ибн Шуайб атасынан, ал чоң атасынан риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтты: "Хойру дуа дуау яуми арафа." Дуалардын эң мыктысы Арафа күнү дуа. Арафа күндүн дуасы дуалардын королу экен да. Дуалардын эң мыктысы Арафа күндүн дуасы дейт тугандар. Арафа деген Курбан айттан бир күн мурда мейли ажылар Арафага барат. Биз Арафа күндүн дуасы деп атат. Арафа тоодого эле эмес, Кыргызстанга деле Арафа күн келет. Америкасына деле, Япония. Демек, ошол Курбан айттан бир күн мурдагы күндү Арафа күн деп коет. Ошол күнү дуа кылышыбыз керек экен, өзгөчө. Күн сайын эле дуа кылабыз, бирок ошол күнү өзгөчө дуага көңүл буруш керек экен. Анткени пайгамбарыбыз айтып атат: "Хойру дуа." Дуанын эң мыктысы. Дуау яуми арафа, Арафа күндүн дуасы. Ва хойру ма культу ана ва набиюн мин кабли. Эми айтат: мен жана менден мурда пайгамбарлар айткан сөздүн эң мыктысы, айтайынбы? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир дейт. Раваху Тирмизи. Пайгамбарыбыз бул жерде не деп атат? Мен жана менен мурдагы бардык пайгамбарлардын айткан сөзүнүн эң мыктысы ушул болгон дейт. Кана айтайлычы барыбыз? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Бунун бир фазайлын билип алайлы. Буну биз айтайлы, буну эмне үчүн айтасың десе, буну пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбыздан мурдагы канча пайгамбар өтсө, ошонун бардыгы айткан экен. Адам атабыз айткан, Ибрахим пайгамбар айткан, Нух пайгамбар айткан, Иса пайгамбар айткан, Муса пайгамбар айткан. Бардык пайгамбарлар, Алла пайгамбарыбыз айтып атат: "Хойру ма культу", мен айткандын, "Ва набиюн мин кабли", менден мурдагы пайгамбарлар айткан. Хойр, эң жакшысы мына сөз болгон дейт да. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Bir Allah'dan başka sığınana layık zat yok, al жалгыз şerigi yok. Ага гана таандык, лахул мулк. Мулк деген мына бардык алам Алла Таалага таандык. Бадышалык Аллага таандык. Ва лахул хамд, мактоо ага таандык. Ва хува ала кулли шайин кадир дегенде Алла ар бир нерсеге кудурети жетет. Ар бир нерсеге кудуреттүү жараткан Алла Таала. Ушу сөздүн мазмуну ба кыскасы мындай да. Демек ушуну иншалла күн сайын айтып жүрүшүбүз керек экен. Өзгөчө Арафа күнү айтышыбыз керек экен дагы. Арафа күнү өзгөчө дуа кылышыбыз керек. Абу Аййиб радıyallahu anh риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир, кана каидли мухаррарин ау мухаррарайн." Раваху Табарани. Ким ушунучу айтса, азыркы зикирде айттык го, бир кул же эки кул азат кылгандай сооп берилет деген экен. Анил Бара ибн Азиб радıyallahu anhu Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Ман манаха минхата варикин ау минхата лабанин ау хада зуқақан фа хуа каитақ насаматин." Ким күмүш садака кылса, же сүт садака кылса, же бир адамга жол көрсөтүп койсо, адашып калган, жол таппай калган, сурап калды, көрсөтүп койсо, ал бир кулду азат кылгандай сооп алат. Эми ким ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла,
лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир айтса, фа хуа каидхи насаматин. Бұл да құлда азат қылғандай сауап алады. Жол көрсеткен, садақа берген, сүт берген, бұға садақаны сауап емес. Азырқындай құлды азат қылғандай сауап болса, азырқы зикірге дағы құлды азат қылғандай сауап береді. Демек туғандар, жиынтықтап айтқанда, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир. Улуу зикір екен. Телевизион түшірбей айтып жүре тұрған зикір екен. Біреу сұраса қандай зикір десе, бұл ушындай зикір пайғамбарымыз айтқан. Бұндан бір да амал өтіп кете албайды, оз албайды, бір да күнөө бұл зикірді айтқаннан кейін қалып қалбайды. Жана бұл зикір пайғамбарымыз өзі айтып атат. Мен жана менен мурдагы бардык пайгамбарлардын айткан сөзүн эң мыктысы деп атат. Жана пайгамбарыбыз айтып атат, бул зикирди бир айта турган болсоң, кулду азат кылгандай сооп берилет деп атат. Мына нерсе биздин алдыбызда болсо, Кудай кааласа, айткан сайын рахаттанабыз, айткан сайын тазаланабыз, айткан сайын курсант болобуз. Дагы биринчиси, үчүнчүсү, башында айткан хадисте, ушуну айтканда асман эшиктери ачылат. Алла Тааланын өзүнүн рахмат назары салат экен. Жана бул акылуу дейт ошого, Алла Таала тилегин бергенге акыл дейт. Савабу ман калаха ашран. Эми ушу зикирди 10 жолу айтса, ошого эмне савап берилет? Азыркын эле. Пайгамбарыбыз айтат: Kim man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marra. 10 jol aytdi. Kana kaman ataqa arba'ata anfus min muldi Ismail. İsmail paygambardın baldarından 4 kuldu azat kılgan soğuna. Bunda çıkkanda Arap kullardan. Soğu şuna dedi. Ravahul Bukhari ve Muslim. Bukhari'de dağı, Muslim'de de gelir. Kim şunu 10 jolu aytsa. Savabı man kalaha fi yevmin 100 marra. Kim şu zikirdi bir günde 100 jol aytsa ne sevap verilir? Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, man kala la ilahe illallah vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir fi yevmin 100 marra. Azırkıyla zikirdi bir günde 100 jol aytıp koyduğunuzda, La ilahe illallah vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. 100 jol ayttınız ile. Kanat lehu adlu 10 riqab. 10 kul azat kılganday sevap verilet. Ve kutibat lehu 100 hasana. Aga 100 sevap yazılat. Ve muhiyat anhu 100 seyyi'a. 100 günü geçirilet. Ve kanat lehu hirza mineşşeytan yevmehu zalika. Hatta yumsiya. Eğer ertemen aytıp koygan bolsa, geçke çeyin şeytandan korgoda olur, korgonda olur. Şeytan bunu уже azgırışı kıyın bunu. Şeytandan bunu açanın. Hirs. وَلَمْ يَتْ أَحَدْ بِأَفْضَلْ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. O şol günü bundan Allah'ın aldığında ötken adam olmaydı. Bir gana kim uşunu dağı başka bir aytkan bolsa 100 jolu, je andan köp aytsa o şol gana artık boluşu mümkün değil. Bирок uşunu aytkan kişi en baktulu adam, en abzel adam, artık adam. 100 jol aytsa. Qaysı zikirdi? La ilahe illallah vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Kaç jol aytsa? 100 jol. 100 günü geçirilip ata. Maşallah. 100 sevap yazılıp ata. 4 kuldun azat kılganın sevabı berilip ata. Şeytandan saktaldı da ata. Korgonu var da o korgona turgan. Ravahu Bukhari ve Muslim. Bukhari'de dağı, Muslim'de de hoşu geldi. Abul Munzir Juhani radıyallahu anh rivayet aytat, men ayttım deydi. Ya Resulallah, allimni afdalel kalam. Bana sözlerden en abzelin, mıhtısını üretmeysiz mi? Peygamberimiz aytdı, ya Abul Munzir, Abul Munzir, kul, mınday dep aytdı. La ilahe illallah, vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit,
بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم فإنك يومئذ أفضل الناس عملا إلا من قال مثل ما قلت. Mınal jerde qoşumçasымен La ilahe illallah vahdahu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd dep ve huve ala kulli şeyin qadir dep ayttık ola murdasında. Emi ve huve ala kulli şeyin qadir'e çeyin yuhyi ve yumit biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin qadir dep koysan bu sözlerden en abzeli uşul boldu. Bu kişiye mınanda Peygamberimiz Abul Munzir'e uşuntip aytkan. Savabu naw'in minhu. Dağı bir zikirdin savabu. İmam Ahmad, İmam Bazzar, Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'ın rivayet keltirip çıkarışat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim aytsa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ahadan samadan lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad kutibe lehu elfi hasene. Kim şu zikirde aytsa 1 milyon sevap жазылат туғандар. 1 milyon. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ahadan samadan. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bitti. Tirmizi şerifte gelir. Tamimi Dari radıyallahu anhudan rivayet var. Al jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degan. Kim mınday deb aytsa Aşhadu en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahen vahiden ahadan samadan lem yettehiz sahibeten ve la veleden ve lem yekun lehu kufuven ahad 10 marat 10 jol aytsa kataballahu lehu 40,000 hasene Allah'a 40 milyon sevap жазады. Kaç milyon? Bu 10 jolu 1 minutта айтып болсун. Машина отыруш айтып болсун. Машинаңызды ысытканга чейин айтып болсун. Светофордо турганга чейин 1 минут күтө турун. 30 секунд күтө турасың, 10 секунд айтып болсун. Aşhadu la ilahe illallah vahdehu la şerike le ilahen vahiden ahadan samadan lem yettehiz sahibeten ve la veleden ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ушундай 10 жол. 1 minut кетпейт. Жаттап алайлы. Мына зикирлерди колубуздан келишинче alhamdulillah жашообузда айтып жүргөн болсок, иншалла жүрөгүбүз нурланат. Шайтандын азгырыгынан Алла Таалам сактайт. Арам күнөөлөрдөн, арам ой, арам нерселерден сактайт. Даражалар көтөрүлөт, күнөөлөр кечирилет. Мына канча деген сооптарды айтат. Булардын бардыгы Алла Таалам alhamdulillah эртеге насип кылып берет. Аракет кылабызбы иншалла? Дагы бир зикирдин сообу. Биздин темабыз өзү мына өзү. Abavu zikirдің baптары бойынша. Табаранидин риваятында Ибн Умар разияллаху анхудан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала ким айтса ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит ва хувал хайюл лази ла ямут, биядихил хайр ва хува ала кулли шайин қадир, ла юриду биха илля ваджхаллах, адхалахуллаху джанна." Bu жерде дагы бир кичине кошумча кошулду. Демек, кээде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыскараак айтат эле, кээде бир аз кошуп айтат эле, кээде узунураагын айтат эле. Адамдарды машалла кабыл алуусуна жараша, машалла зикирлер дагы узарып-узарыпчы. Бул жерде болсо, "Ва хувал хайюл лади ла ямут" деген сөз кошулду. Мурункусунда болсо, "Юхи ва юмит" эле бар эле да. Юхи дегени ал тирилтет, ва юмит өлүм берет. Бул жерде "Ва хувал хайюл лади ла ямут" ал өзү Алла тирүү зат. Eç kaçan ülbeyt деген söz. Ушуну айта турган болсо, ушудан максат Алланын разычылыгы гана болсун. Алланын сөзбейиши келсе. Демек, мына азыр ушуга чейин канча хадис өттүк? Бунун бардыгы ушу ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, ва хува ала кулли шайин кадир. Кээ жерине азыр келип калды. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit, biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Mınasında olsa o şöyle la ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit ve huvel hayyul lezî la yemut, biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Yemi subhanallahi ve bihamdihi degan zikr götürüz. Subhanallahi ve bihamdihi aytsak
не сауап беріледі, қандай сауаптар беріледі? Абу Зар разиаллаху анхудан риwayat айтады, пайғамбарымыз маңа айтты дейді. Ала ухбирук би ахаббил калам илаллах. Мен саңа Аллаға ең сүйкімді сөзді айтайын ба деді. Аллаға ең сүйкімді сөзді саңа айтайын ба? Қайсы сөз екен? Культу я Расулаллах ахбирни би ахаббил калам илаллахи таала. Абу Зар айтады, я Расулаллах, айтыңыз маңа. Аллаға ең сүйкімді сөз қайсы? Айтыңыз. Пайғамбарымыз айтты, инна ахаббал калам илаллах субханаллахи ва бихамдихи. Шек күмәнсіз Алла Таалаға ең сүйкімді сөз субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңыздаршы. Субханаллахи ва бихамдихи. Аллаху акбар. Субханаллахи ва бихамдихи. Біз сауапқа қатысқанымыздың пайдасы шу болсын. Ушыны атауызға, апауызға, аялыбызға, бала чакабызга, туғандарга, досторго, таанышка, билген, билбеген баарын айтайын, жеткирейин. Сахабалар ушундай. Пайгамбарыбыздан укту, амаллап эле башкалар менен бөлүшөт эле. Жакшылыкты жайылтат. Ушакты жайылтпай, мына зикирди жайылтат. Я. Туурабы? Дүнүйөнү мактаганды жайылтпай. Алла Тааланы, Алла субхана. Кыска, оңой экен. Субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңызчы, субханаллахи ва бихамдихи. Мына эч кандай кылып. Бул не десе, сизден сураса, бул сөздөрдүн эң сүйкүмдүүсү Алла Таалага. Алла Таалага эң жакшы көргөн сөз ушу. Мен, сен деп кыйынсынбай, Аллага жакшы көргөн сөздү айтайын. Бунун мааниси мындай. Ким Алла Таалага жаккан сөздү айтса, өзүн дагы Алла Таала жактырат да. Сіздің сөзіңіз жаққандан кейін өзіңізді Алла Таала жақтырады. Сөзіңіз дағы, өзіңіз дағы. Бұл сөз жөнөкөй сөз емес. Туған, бұл сөз жөнөкөй сөз емес. Алла разы боло турган сөз. Алла жақшы көрген сөз бұл. Ахаббул калам илаллахи азза ва жал. Алла Таалаға ең сүйкімді сөздері мынаке. Субханаллахи ва бихамди. Бұның котормасы мындай. Субханаллах деп айтып атпайбыз ба? Намаздан кейін субханаллах деп. Бұл жерде кішкене қосымшасы бар да. Субханаллахи ва бихамдихи деп қоясыз. Не деп қойса? Субханаллахи ва бихамдихи. Оңайлы үйренеміз. Айтыңызшы. Субханаллахи ва бихамдихи деп қойсаңыз. Баяғы субханаллах бар, болды. Ошоға эле ва бихамдихи қоссаңыз зикир болып қалады. Алла Таалаға ең сүйкімді сөз екен. Ушу риwayаттан айтышында. Субханаллахи ва бихамдихи котормасы мындай. Мен Алла Тааланы бардық айыптан арулайым, аға мақтоо айтуу менен биргеликте. Ва бихамдихи дегени аға мақтоо айтуу менен биргеликте. Мен субханаллах, Алла аруу зат деп айтам. Алла бардық айыптан таза, бардық кемчилдиктен таза, бардық жетишпестиктен таза. Алла бардық айыптанырдан таза, бардық кемчилдиктерден таза, бардық жетишпестиктерден таза. Жараткан Алла субхана ва таала уюб, нақайс бардығынан таза. Жаралғанға таптақыр окшобойт. Аллаху акбар. Ошончо субханаллахи ва бихамдихи Аллага эң сүйкүмдүү сөз ошол. Эми котормосу кандай болду? Мен Алланы бардык айыптан арылаймын, ага мактоо айтуу менен биргеликте. Раваху Муслим. Бул риwayat мурункусунда мына азыр келип атканы, ва фи риwayat бир риwayatта эмне деп келген? Суралыптыр пайгамбарыбыз, айюл калам абдал, сөздөрдөн эң абзели кайсы дегенде пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi ve bihamdihi. Allah. Azır desiz. Allah Taalaga eң sүйкүмдүү кайсы сөз деп пайгамбарыбызга суроо беришкенде пайгамбарыбыз айтсан экен. Allah өзүнүн периштелерине тандаган сөз. Ал кайсы экен десе, subhanallahi ve bihamdihi. Кимдерге тандаган сөз экен? Периштелерге. Периштелерден зикир экен бул субханаллахи ва бихамдихи. Алла Таала өзүнүн периштелерине ушу зикирди тандап берген экен. Субханаллахи ва бихамдихи. Так что биз эле айтпай эле, о периштелер баарын ушуну айтып экен да. Субханаллахи. Да бир айтыңызчы. Субханаллахи ва бихамдихи.
Subhanallohi va bihamdihi. Kim Xudo xolasa bugun uyine ушуну алып барат? Алып барабызбы иншалла? Айтабызбы? Хотя бир айтып коелу, бир. Бүгүн мечиттен ушу бир сабак ушу бир зикирди үйрөнүп келдим, Бул эмне билесизби деп айтып. Аллага эң сүйкүмдүү сөз, Алла периштелерине тандаган сөз. Эки риваятты бир кошуп айтып койдум. Алла Таалага эң сүйкүмдүү сөз, анан экинчиси эмне экен? Алла өзүнүн периштелерине тандаган сөз. Риваят Муслим шарифте. Аллаху акбар. Пенделеріне. Абдулла ибн Амр разияллаху анхумадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала субханаллахи ва бихамдихи гурисат лаху нахлатун фил джанна." Равахул Баззар би иснадин джайид. Ким субханаллахи ва бихамдихи десе, ага бейиштен бир курма дарак отургузулат экен. Бейиштен курма дарак. Бейиштин курма дарагын билесизби? Ал биздин дүйнөнүн курма дарагына окшобойт ал. Бейиштин курма дарагы, Аллаху акбар, түбөлүктү жейсиз. Любой время жейсиз. Сезон жок энд. Суу кармай жок. Сразу тигилет. Бир айттыңыз. Ким 100 жол айтса, 100 бейиште дарак тигилет. Пока денебизден жан чыкканга чейин айтып калайын. Кудай билет качан чыгып кетет. Алла качан чакырса, ким жок дейт. Тура турчу, ойлоноюн деп айта турган бирөө барбы? Мен ишим калып кетти, мына план калып кетти деген бойдон кетебиз да. Балдарым кичинекей эле, анан тиги башым ооруп, үйлөнүп эле келет. Не дейт? Алла чакырса болгон. Ана мына иш калды эмес ал. Иш калды эмес, иш бүттү. Биз ойлойт экенбиз иштер калды деп. Иш бүттү. Калган эмес, иш бүткөн. Ошон үчүн пока Алла Таала алхамдулилля мындай нерселерди берип атат, биз колдонуп калайлы. Тилди карап туруп мындай нерсеге иштетип калайлы. Капкаяктагы нерсе күнөөлөрдү алып, бирөөнү ушактап, бирөөгө жала жаап, балекеттин баарын жүктөгөн бойдон Алланын алдына баргандан көрө, мыналарды айтып барайлы. Алла периштелерине тандаган, пенделерине тандаган сөздөрдү, Алла сүйгөн, жакшы көргөн эң сүйкүмдүү сөздөрдү бир жол айтсаң бейиштен дарак тигилет деп пайгамбарыбыз айтып атат. Мыналарды айтып барайлы. Аттин. Алла Таала мага да баарыбызга товфик берсин тугандар. Айтабыз ушул жерден калып кетет да. Өкүнүч ушул. Бекем айтып жүрөйлү, машалла. Зикирдин өтө чоң күчү бар. Өтө чоң фитналардан сактайт Алла Таала. Угуп алыңыз. Өтө чоң фитналардан сактайт Алла Таала. Шайтандан коргон бул зикир менен. Бул крепость. Чеп бул өтө. Бекем чеп. Жабир разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ким айтса, субханаллахил азим ва бихамдихи, гурисат лаху нахратун фил джанна." Субханаллахил азим ва бихамдихи дегенде зикир бар. Ким ушуну айтса, ага дагы бейиштен бир дарак отургузулат. Курма дарак отургузулат деген. Раваху Тирмизи. Бул Тирмизидин риваятында. Табаранидин риваятында Абу Умама разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мухмуш бир сөздү айтканда: Ким түнү туруп намаз окуй албаса, акчасынан сарптаганга сараң болсо, душман менен согушкандан коркок болсо, ал субханаллахи ва бихамдихи көп айта берсин дейт. Себеби бул Алланын жолуна алтындан болгон тоо бар го, алтындан, о сарптагандан да жакшыраак. Түндөсү тургандан жалкоосун. Экинчиси акчаны Алланын жолунда сарптагандан сараңсың. Үчүнчүсү душман менен кармашкандан коркоксун. Жалкоо ибадатта, түнкү ибадатта. Сараң, коркок, ошондойлорго пайгамбар сонун жол ачып берип атат. Саллаллаху алейхи. Не dedi? Sen subhanallah ve bihamdihini aytı vergin. Bunun bir keremeti
адамдан жалқаулық кетеді. Қорқоқтық кетеді, сараңдық кетеді. Ихласыменен айтқанға жараша жалқаулығы кетіп, тырысчақтық, түнгі ибадатқа тұрғанға Алла Тағала бұға тауфиқ бере баштайды. Şu zikirde көп қыла тұрған болса, бұныңше қорқоқтығы кетіп, батырлыққа, алхамдулилля, Алла Тағала бұға жүрегіне бере баштайды. Берешенділік келе баштайды, сараңдық кете баштайды. Ал бұл жерде пайғамбарымыз соның сөзін қосып айтып жатады. Осыны айтып жүрсін дейді. Фал юксир, бірақ бір сөз бар. Бұны көп айтсын дейді. Кішкене бір 10-15 жол айтып қойғанменен мәселе шешілмейді. Бұны қашан көп айтқанда, ана түні ибадатқа, берешенділікке, батырлыққа жолдама береді. Енді хадисті оқыңыздар, не деп атады? Мына екен. Абу Умама разиаллаху анхудан риwayat, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман халаху лей ayukabidahu أو بخل بالمال أن ينفقه أو جبن على العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل." Mana ki Tabarani'nin rivayetinde Abu Umama radıyallahu anh aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, kim tünde turup ibadat kılgandan жалқауланса, алсыраса, kim mal мүлікті сарптағандан сараң болса, düşman менен қармашқандан қорқоқ болса, анда субханаллахи ва бихамдихини көп айтсын. Анткени бұл Алла субханаху ва таалаға ушунчалык сүйкүмдүү, тоодой алтынды Алланын жолуна сарптағандан да сүйкүмдүү экен. Мына қараңыз сөзді. Fa innaha ahabbu ilallahi min jabali zahabin yunfiquhu fi sabilillah azza ve celle. Birinci, toğday olgan altın bizde boluşu kıyın. Toğday olgan altının var mı? Hazır hem köp bolsa bir tonnalap bardır hem kişilerde. Bирок тоğday olgan altın жок болуп калды го эч кимде. Бирок ошончо болсун деп коелу. Эми ошону Алланын жолуна сарптаңыз. Алланын жолуна сарптаңыз. Тоğday olgan altınды Алланын жолуна сарптасаңыз, канча сооп аласыз. Ошодон дагы субханаллахи ва бихамдихи көп сооп аласыз. Тоğday алтын таап кыйналбай эле коюң дагы. Аны Алланын жолунда ошонун баарын сарптап кыйналбай эле субханаллахи ва бихамдихини айтып отура берип, иштин баардыгы өткөн. Айтабызбы иншалла? Субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңызчы. Бүгін азында сабақта 3 нәрсені үйрендік. Шахадатты үйрендік. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Екіншісі ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир. Üçüncüsü subhanallah ve bihamdi. Uşu boyunca hadisler geliyor da Peygamberimizin aytqаны mına bizge qanday ulu beleklerdi berip atat da. Kabul alabız inşallah, hareket kılabız qana fal yuksir göv aytqala dedi. Savabu man qalaha 100 marra fil yawm. Yemi uşu subhanallah ve bihamdihi var mı? Uşunu 100 jol aytsanız bir günde ne sowap bolat? Qanday sowap berilet buga? Bir jol aytqanга azıqlat aytып бүттүк. Эми 100 жол айтсак. An Abi Hurayra radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Man qala subhanallahi ve bihamdihi fi yawmin 100 marra. 100 marra. Gufirat lahu dunubuhu ve in kanat misli zabadil bahr." Ravahu Muslim. Kim bir günde subhanallahi ve bihamdihini 100 jol aytsa, anın günөөsүчү bardığı geçirilir океандын көбүгүнчөлүк bolsa dagı deydi. Океанда аябай көбүктү билесиздер. Океан, Пен океаны деп коет. Ошонун көбүгүнчөлүк болсо дагы күнөөсүнүн барды кечирилет. 100 жол айтса. Канча жолу? Subhanallohi ve bihamdihi. Bir жол айткандар соны айттык. Мынаке эми 100 жол айтсаңыз мына өзүнчө соо. Zayd ibn Sahil Ansari radıyallahu anhu aytат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mындай деген. Man qala la ilaha illallah dakhalal janna aw wajabat lahul janna. Ve man qala subhanallah ve bihamdihi 100 marra kataballahu lahu 100,000 hasana.
100,000 حسنة و24,000 حسنة. قالوا يا رسول الله إذن لا يهلك منا أحد. قال بلى إن أحدكم سيجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجي النعم فتذهب بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمتين. رواه الحاكم. Мындай дейт. Zayd ibn Sahil Ansari radıyallahu anhudan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim la ilahe illallah'ını aytsa beyişke giret dedi, je kim la ilahe illallah'ını aytsa ağa beyiş vacip bolot dedi. İki rivayet. Andan keyin aytdi, "Wa man qala", kim mınday dese, Subhanallahi ve bihamdihi deb 100 jol aytsa, Subhanallahi ve bihamdihi deb 100 jol aytsa, Allah Taala buga 124.000 sowap jasat dedi. Qancha? Kataballahu lehu, Allah subhanahu ve ta'ala perişteleri buyruk berip жазып koyaladı. Qancha? 100,000 hasana. 100,000 hasana degende 100.000. Tak plus 24,000 hasana 24.000. 124.000 ağa sowap жазылады. Sahabalar aytышты, "Ya Rasulullah, эгерде 100 жол айтсақ, 124.000 сowап алсақ, андай болсо, бизден ешким жок болбойт экен да" dedi. Барыбыз эле машалла ушунча сowapторду алып алат экенбиз. İden la yuhlaku minna ahad. Bireviz dagы halak bolboyt ekenbiz dedi. Jok bolboyt ekenbiz. Peygamber aytdı, "Ova" dedi. Biroq ugup algıla. Sizlerden biröňөр öte köp sowaptordu alıp kelet. Oşo sowaptordu toğga koysa toğdan da or bolot. Biroq keyin Allah nimettardy alıp kelet. Nimettardy alıp kelgende sowabın görünbey jok bolot deydi. Sowabın ne bolot deydi? Salıştırıp kalgandaçı. Keyin Allah özüne rahimdılığı menen ana kirgizip berет deyişke. Tuğan milyard sowap alыңыз, biroq bir gözgө tarazaga tartkanda milyard sowabın bir gözgө layık kelbeyt. Allah Taala bергенgeçi. Şunun için aytılgan ele 500 yıllık ibadatını tarazanın taşına koyup 500 yıllık ibadat. Tarazanın bu taşına bir gözdele koysa göz basıp koyar degan. Allah Taala bizge bergen nimetlerden Allahu akbar, bunun bası jok eken da bununçu. Bunun вообще bası jok eken. Oşun için Peygamberimiz aytadi sallallahu aleyhi ve sellem, "Daşy uşunçalyk köp sowaptordu alıp kelesin, to'ra" deydi buga. Alhamdulillah sowaptordu köp bolganda jakşı. Toğduga da toğdan dagı salmaktуу bolup kelip, biroq nematlardan alıp kelgende bul tigini jöneldi. Gözgө görünmey kalat eken da. Keyin Allah subhanahu wa ta'ala'nın özüne rahimi menen bildi. Vaqt bolup kaldı. Ha? 2 minut. Mana bir hadis okup koydu. An Abi Umama radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Man qala subhanallahi ve bihamdihi kana misla 100 badana, kana misla 100 badana iza qalaha 100 marra." Kim Peygamberimiz aytadi sallallahu aleyhi ve sellem, subhanallahi ve bihamdihini 100 jolu aytkan bolsa, ağa 100 töөнүн садак кылган сowap берилет. Bir tөө кымбат эле. Аны акча табыш кыйын. Төөгө ээ болгондон кийин аны сарпташ да кыйын, оңой эмес да. Машалла, Алла Тааланын берген адамдар бар, эми жомарттар бар, адалдан табат, адалга сарптайт. Алла разы болсун. Мына жерде пайгамбарыбыз сизге бизге кандай сонун жол айтып калды. Раваху Табарани дейт. Mana Tabarani'nin rivayetine geldi. Subhanallah ve bihamdihini aytsanız 100 jolu 100 töөнү Allah'ın joluna sadaka kılgan sowap alasın. Demek jıyıntıktap ayta turgan bolsok tuğandar, manaki Subhanallah ve bihamdihini sowap aytsak, Allah'a en süykümlü söz eken bu. Allah periştelerine tandagan, jaktırgan söz eken bu. Bir jol aytkanыңызга beyişte kurmadarak digiledi eken. Andan keyin adamdın Qarasanız korkoqtuğun, sarаңдыгын, жалкоолугун кетире турган кереметти бул сөз экен. Allah Taala'nын жолунда bir тоодой болгон алтынды сарптагандан да Аллага сүйкүмдүүрөөк экен. Күнөөсү океандын көбүнчөлүк болсо да бары кечириле турган экен 100 жол айтса дейт. Буну 100 жол айтсаңыз 124.000 сowap берилет деп атат. Акыркысы 100 töөнү курбанчылык кылган сowap берилет. Allah Taala barыбызга ушу зикирди кылганга товфик берсин.
Ошон үчүн иншалла тилдерибизди бирок көндүрөйлү. Азыр көнөлөт да. Буга иншалла сөзсүз баягындай көндүрүшүбүз керек. Биз азыр өзүбүздү мактап көнүп калганбыз го. Ушуну өзүдө кантип көнүп калдык ошого. Айта берип көнүп калдык да. Туурабы? Биз азыр бирөөнү жамандап көнүп калганбыз. Кантип көнүп калдык? Канча жылдан бери жамандай берсең көнүп калат экенсиң да. Эми ушуларды биз токтотойлу дагы. Ушунун ордуна тилибизди мына зикирлерге көндүрөйлү. Пайгамбарыбыз айткан зикирлерге көндүрөйлү, бул нур да. Мурунку хадисте айттык го. Алла субханаху ва таала не деди? Асмандардын эшигин ачып деди. Субханаллахи ва бихамдихи. Айтайлычы ана? Субханаллахи ва бихамдихи. Алла таала баарыбызга ихлас берсин. Баарыбызга Алла таала ушуну айтып жүргөнгө тоофик берсин. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Жараткан Аллах баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин, даражаларыбызды бийик кылгын. Аллахым ушу тилдерибизди зикир менен я Раббул Аламин өзүң нурлагын. Өзүңө жаккан сөздөрдү айтканга дайыма бизге жардам бергин. Аллахым ушу кереметтүү хадистерди я Раббул Аламин бүткүл ааламга жайылтканга баарыбызга күч кубат бергин.